Бишкектин үй бүлөлүк медицина борборлорунун медициналык кызматкерлери курч респиратордук вирустук инфекция менен кайрылган бейтаптардын ден соолугунун абалына байкоо жүргүзүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын буйругу менен кайрылуулардын көбөйгөндүгүнө байланыштуу бардык үй бүлөлүк медицина борборлору эпидемиялык мезгилде ишемби күнү саат 8:00дөн 18:00гө чейин жана жекшемби күнү саат 8:00дөн 14:00гө чейин иштеп жатышат. Андан тышкары саат 9:00дөн 18:00гө чейин 118 ишеним телефону иштейт. Ал бардык айрылгандарга консультациялык жардам көрсөтөт, балдарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүү максатында үй бүлөлүк медицина борборлорунун медицина кызматкерлери 2 нөөмөт менен ишемби жана жекшемби күндөрү саат 8:00дөн 20:00гө чейин шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө нөөмөт иштерин улантууда. Курч респиратордук инфекциянын белгилери бар балдар үйдө болушу керек жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарына, мектептерге барбашы керек деп айтылат маалыматта.